Саламатсыңарбы? Сабагыбызды улантабыз. Эң акыркы жолу ушу калган жерибизден баштайлы деп турам. Мында бир кабарлар көп, сайтка көп кабарлар чыга турган болсо, ушул кабарларды бир категоризе кылыш керек болот да. Ошондо мисалы момундай news деген, ушул жерде news дегенге басканда, бардык жаңылыктарга басканда бардык кабарлар категорияланып бөлүнүп турушу керек да. Аны кандай кылабыз, мен азыр көрсөтөм. Так, биринчи моделибизде бир аз жаңылык кылышыбыз керек. Мисалы, так, модельге бир Slack ачып алышыбыз керек. Slack'тын мааниси жасап атканда көрсөттүм, түшүнүктүүрөөк болуш керек. Slack models, Slack field деген бар. Slack field ачабыз, news категориянын ичинде. Буга unit true деп коелук. True, blank true десек, миграция кылып атканда бизге ката бербейт. Бул жерде ушундай. Так. Эми views'та бир функция жасашыбыз керек. Функциябыздын аты, так, эмне десек, news list дейли. Request category Slack. Так, ошондо Slack category Slack өзгөрмө categories деп өзгөрмө алайлы. Эмнеге? Так, биз моделибизди чакырып алайлы, news category. Ошондо бул өзгөрмө news category project дагы бир өзгөрмө чыгаралы, news деп. Объект. Каталар болот да. Эми, так, бул жерде функциябызды жазайлы. If, эгер Slack, категория Slack тура. Категория Slack келе турган болсо, категория болот.
Var. Slack. News. Var. News. News. Yukarı. Yukarı. Filtre. Dot. Return. Request. HTML знакы dili. HTML болсын. Bunu biz tırnakçığa alışırız gerek. Aldık. Biz grubumuz konteksti jasalaylı. Tak, bu yerde news var. Categories. Tak. Kategori degan bir özümüz var. Ondan keyin news. Tak, bu yerde paragraf koyduk biz. News. Stories. Tak, bu yerde bir kategori atak bu. Şunda kategori. Tak. Yakta vurdu barele. Oldu. Modelimizde daha bir funksiya koşup ketişimiz gerek. Anlatayım. Bir get absolute URL degan bir funksiyani koşup koyalım. Get URL. Return reverse çık. En içinde bu yerге жазган нерсебизди кийин шилтемеде сөзсүз түрдө кошушубуз керек. Мына азыр жазып кете берейин. Буга news by category дейли. By category. Argument. Ушундай эле немени news'ка да кошобуз. Функцияны бирок файлды мына жерини биз өзгөртүшүбүз керек. Бул жерде бизге бул detail баракчасына барат. Ошон үчүн news detail'ди коюшубуз керек.
Так. Бул дагы self да Slack эмес, ID'ге барат. ID'ге көрө барат. Бул жакта вроде ары болду окшойт да. Так. Эми URL'ды жасашыбыз керек. Аны дагы тест көрсөтөйүн. Пат. Биз категория биринчи news деген баракчабызды неме кылгайлы. Так. Мына баракчаны биринчи алайлы. List. Name. Newslist'ti бул жака да чакырышыбыз керек сөзсүз түрдө. Views'tan импорт кылышыбыз керек. Так. Мына болду. Экинчи ссылкабызды иштемебизди жасайлы. Slack. Медетиле категория Slack болуш керек. Категория Slack. Бул кайка келсин, жанагы эле news detail'га келет. Name бирок башкача болот. Name'ди моделсте биз жана жасаганбыз өзүбүз. News by category. Иштемеге сөз коюш керек деп. Так. Иштемеге сөз коюш керек. Болду. News. Там бул жакта ката жок, бул жакта ката жок, бул жакта ката жок. Бирок мыналарды пока бекитип турубуз. Комментарийлеп турайлы, миграцияны кыла элекпиз анткени. Миграцияны кылып туруп анан кийин өчүрүп салайынчы. Так. Миграцияны кылабыз. Миграция кылып атабыз, анткени себеби биз мына жерге жаңы бир филд коштук. Таблицабызга, news категорияга жаңы бир столбик коштук да. Ошол столбикти эми синхронизация кылышыбыз керек модель менен таблица ортосунда. SQLite деген биздин database бар го. Ошол жака синхронизация кылышыбыз керек. Так, аны кандай кылабыз? Аны уже билебиз баарыбыз эле. Manage file make migrations. Негизи мындай миграцияларда, кийинки кылынган миграцияларда ката бере берет да. Бирок биз ката бербеш үчүн кээ бир эмелерди кылдык, бирок дагы карап көрөлү. Буюрса сыз миграция болот. Migrate. Негизи ушундай ката бербесин деп мен blank true'ну коштум эле да. Бирок эмнегедир мындай кылабыз. Blank true деп эле калтырабыз. Өчүрөбүз. Так, анда моуну да биринчини да өчүрөбүз. Ошондо JS кылып туруп
Migration kılıp göreli. Ötsök öttük, ötpösök kayttık degendi. Migrate. Öttük okşayt. O migration. Yapma migration. Migration. Жаңылыктардын категориясы дейт. Так, мыйзамдык өзгөрүүлөр дегендек, биз анда кирип, могу Slack деген силерде бош келет. Ошол Slack деген жерине жөн эле латин арып менен мыйзам деп эле жазып койгула. Анткени азыр түшүндүрөм эмнеге экенин, могу Slack'тын маанисини. Так. Фирмадан кабарлар деген жерге дагы жөн эле фирмадан деп жазып койгула. Фирмадан латин арпи менен. Так. Анда биз мунуну ачып коелу комментарийлерди. Modelsin içinde комментарийлеп коюп атып эле жана. Эми биз могу news detail деген HTML баракчабызды түзүп алышыбыз керек. Так, template'in içinde, main'in içinde bir HTML file news detail. Ha, жок. News detail эмес, news list болуш керек да, туура. Компьютер туура айтып атат. Detail эмес, news list болуш керек. Ошондо news detail эмесин чөп көчүрөйүк. Полностью жабыштырайлык. Ошондо биз news listin içine azыр template HTML kodдорубузду ушул жерге жазайлы. Так, биринчи параграф ачып алайлы. Paragrafın içine tahrifin içine bir URL hazır. Tak. URL main'in içinde news istedik ha. Tekrar koyalım turalım diyoruz. News list tura. Main'in içinde news birge жасап азыр 3 шилтеме болот. Бирөөсүндө бардык категория, бардык кабарлар деген басылат. Бул жерге баары деп коелу. Түшүнүктүү болуш үчүн.
Bari. Andan keyin jana kategoriялар келет. Кайсы категорияга келсе, ошого барып эметет да. Муну биз немеде модулда get absolute URL деп жасап алдык беле. Мынакы. Get absolute URL. Get absolute URL'ды копиялап алайлы, ошону менен жасайбыз калганын. Муну азыр кезек менен. Так. Бул жерге бир for айлампасын кылышыбыз керек. For C категорияны in категория так, контекст. For categories burada ben for жазып алайын. For жакада так. Ошондо баары дедик. Андан кийин absolute URL келиш керек. Так, адрестин ичинде absolute URL. Муну кандай кылдык? Href absolute URL'ды bu C'nin içinde. Da bu yerge bizdin kategoriyamızın atı geliş gerek. Mağnağı field imine mnogo. Şunu name geliş gerek de. Tak. Name. For. Tak. Бирок булардын арасына бир монда таякча кылып койсокчу. Таякча кылып койсокчу. Так. Tekşürüp көрсөк деле болот, негизи категорияларыбыз келет бекен деп. Биз поездга бир шилтеме таштап коелу. Негизи могу шилтемелерди могу кыргызча жазсакчы, биринчи могуну жасап алайлы. Шилтемелерди news list болчу. News list. Бул эмне? Жаңылыктар. Бул байланыш. Бул деп кыргызча жазайлычы. Бул заплет деп муну өчүрө салайынчы. Мынча айткандай болуп турат. Ошондо негизги бетибиз, байланышыбыз бош, андан кийин жаңылыктарыбыз. Ката берди эмне үчүн? Объекттерге non коюп чыккандан кийин, ар моделге object non коюп чыккандан кийин
Mına jerde HTML'de da bir-iki düzeltүү kılaylı. Tak, birinci tekşerip koyalım. Жаңылыктарга басканда жанагыдай шилтемелер келди. Баары фирмадан кабарлар, анан мыйзамдык өзгөрүүлөр деген 3 шилтемебиз бар да. Бул фирмадан кабарлар, мыйзамдык өзгөрүүлөр жанагы absolute URL, так, мына get absolute URL менен келген шилтемеде. Шилтеменин аты келип, эки эле категориябыз болгон үчүн экөө келип атат да. Эми мисалы фирмадан кабарларга көрдүңүздөр, могу жерде фирмадан деп өзгөрүп атат. Бул жерде ise мыйзам деп өзгөрүп атат да. Мыйзам жөнүндө кабарлар, фирмадан кабарлар деп эки список келиш керек бул жерге. Кабарларыбыз категорияларга бөлүнгөн да. Эми HTML'de ошол списокто көрсөтө турган коддорду жазайлы. Аны так, дагы bir if жазышыбыз керек. Эгерде эгер категория болсо, жактан категория. Эгерде категория, жактан категорияны эметип атпайбызбы, басып атпайбызбы ссылкадан. Категория келсе дейт. Так. Бул жерге категориянын атын чыгарайлы. Категория name dedi. Sonra мысалы H шундай бөлүнүп турсун да, тиги башкаларга караганда. Else deli else burada hiçbir ya bu tar deli buna. Altlar if cevali if андан кийин news жаңылыктарыбыздын списогуну чыгарышыбыз керек. Уял for жасашыбыз керек бул жака. For x дели буга in үчүнчү өзгөрмөбүздүн аты news болчу. Так, сразу info. Так, info
Bravo. Tak 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 tak. Evet. İyi. O bayağı bir densiyon altı şiltemeç. X. For X yapmaz bu. X olsun. Burada X Houston title holç. Modelde üstüne yukarı çakrattığı title. Bura. Title. İşletip görüldü. Жаңылыктар. Tizime keldi. Bu bardıq жаңылыктардын tizmesi. Firmadan kabarlar degende биздин firmadan kabarlar kategorиясында болгон kabarlar гана жака келет. Мыйзамдык өзгөрүүлөр болгондо мыйзамдык өзгөрүүлөр болот. Так. Эми бул сабакты ушуну менен бүтүрөлү.